Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандарым. Бүгүн кээ бир окуяларды жакындан сүйлөшүүнү туура көрдүм. Себеби жаштар айтат, ийгиликке жетпейм, жакшылыкка жетпейм, бир жакшы жашоого жетпейм. Ийгилик дей берет, өз ийгилик эмне? Чындыгында ийгилик карасак, ийгиликке жеткизебиз, ийгиликтүү кылабыз, адамдын бардык жакшы жашоого жеткизебиз деген атайын окуу курстары, өзгө жактан келген курстар, ушундай сабактар, атайын мотивация деген нерсе пайда болду. Биздин учурубузда мисалы мотивация жок эле. Мотивация деген кече 2015 жылдын тегереги интернет көтөрүлгөндө эле көтөрүлүп пайда болгон долбол десек дагы болот, бир түшүнчө десек дагы туура болот. Ушул нерсе пайда болду да. Негизи жок эле мурда. Чындыгында чыныгы мотивация деп, баягы чыныгы дух деп, чыныгы күч деп аркадан бере турган, күчтөй турган болсок, бул ата-эненин дуасы, ата-эненин көзгө карап сиздин ийгилигиңизди күтүп жатканы. Ийгилик дегенде эле не деген учурда ийгилик бул жакшылык. Чындыгында жакшылык. Жакшы иштин оң жыйынтык менен бүткөнү бул ийгилик болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир тууганым. Ал макул бизнесте болсун, ал макул окууда болсун, ал макул колледжде жакшы окуганың болсун. Айтор оң жак менен жакшы иштин оң жыйынтык берүүсү бул ийгилик болуп эсептелет. Ийгиликке жетпейм, ийгиликке жетпей калдым, жакшылыкка жетпей калдым деп өтө көп арзанат, өтө көп өзүнөн кемчилик издейт. Бирок чындыгында бир нерсеге жетүү үчүн чоң курманчылык керек. Чоң мээнет керек. Жөндөн жөн бекер эч нерсе болуп калбайт да. Болуп калса дагы ал нерсе сага балким түйшүк алып келиши дагы толук түрдө мүмкүн. Ошондуктан мээнетиң менен жеткен нерсе кадырлуу, сыйлуу, урматтуу болот. Албетте, ийгиликке жетиптир, бул мындай кылып жакшылыкка жетти, же мындай кылып байып кетти десек, анын историясын, тарыхын карасак, чоң эмгектери турат, чоң окуулары турат, чоң кыйынчылыктары турат. Дерлик, кайсыл бир адам жакшылыкка жетпесин, ийгиликке жетпесин, анын артында кыйынчылыктар, такшалуулар турат. Башка жол калтырбаган, бир гана ушуну кыласың, башка жол жок, башка көрсөткүч жок деген ошол көрсөткүч барактары гана турат да. Башка өлкөлөрдө мисалы бир кичинекей жумушуңуз чыгып калса, кафеде мисалы катым кылып, Куран окутуп, элдерди чакырып, дуалайын десеңиз, эт кесиш керек болуп калат. Этке бир адам чала сал сайттан, этке атайын кескен профессионал адам келип кесип берет. Бир кичинекей жумушуңуз, шкафтын бир буйкасы бошоп кетти, ошону катырыш керек. Ошого дагы бир күчтүү адам келет, ошол чалганыңыз менен. Ошондой атайын немеде иштеген балдар бар. Ушул нерсе мурда бизге досум айткан болчу, Кыргызстанга алып келели, ушул ишти кылайлы деп. Бирок мен ага жок деп жообун бергенмин. Себеби ошол күчтүү профессионал кадрлар бардык жаатта жетишсиз да биздечи. Ар бир жада калса бир кесиптин күчтүүлөрүн табыш кыйын, тапсак дагы башка жерде, башка өлкөдө иштеп атат да алар. Ал үчүн, ал сайт иштеш үчүн бардык нерсенин профессионалдары, күчтүүлөрү болуш керек. Анан ошого жараша шартты дагы, шанстты дагы бардык жолдорун түзүш керек. Бул айтор кыйын иш. Мындан айтайын дегеним бул эмне? Мисалы, ошол учурда отун кескени адам керек болуп калат дейт да. Бул окуянын ээси айтат. Отун кескени адам керек болуп калып, отун кескичтерди чакырдым. Эми алар чоң болот, здоровый болот, күчтүү болот. Чакырдырдым. Азыр бир күчтүү адам келсе керек деп отурсак эле, бир аксакал, чачтары дагы, сакалдары дагы агарып калган. Эми ал отун жарабы, отун көтөрө алабы, же жөн эле балтаны дагы көтөрө албаса керек деп ойлодук да биз. Чындыгында мен ойлодум, ошону аксакал бул отунду дагы, балтасын дагы көтөрө албайт деп ойлодум. Бирок отундарды көрсөттүк, мына деп аксакал отундарды, көрсөткөн отундарды бардыгын бир удар менен бардыгын жарды дейт. Эч кайсы отунду эки кайталоо менен жарган жок. Бардыгын бир кайталоо менен гана жарып койду дейт. Ошондо мен таң калып, бул аксакал кантип жарды, кандай мунун хикматы, кандай сыры бар деп аксакалга жакындап сырын сурадым. Ата, бул мына сиздин иштеген акыңыз, акчаңыз. Бирок мага айтсаңыз, сиз кантип отундарды жардыңыз? Кантип бул бардык отундарды бир кайталоодо жарып койдуңуз? Бул хикматы, сыры эмнеде? Dedim.
Аксакал жооп беретинде менин жылдык токтогон, өмүр бою топтогон нерсемди сен бекерге билип алайын деп атасыңбы? Анын да акысы бар дейт. Жигит дагы макуланда мен сизге 2 эсе акча төлөп берем, айтыңыз дейт. 2 эсе акчасын төлөйт, андан кийин баягы аксакал сен кылган ишиңди сүйүшүң керек. Сүйгөнүңдү ойлойсуң, жатсаң дагы, турсаң дагы, бассаң дагы ал сени менен жашагандай сезилет. Даракты көрсөң дагы, даракта дагы ал көрүнөт. Чаканы карасаң, чаканын ичинде дагы, суунун ичинен дагы ал чыгып келет. Жерди карасаң, жерден дагы ошонун өңү көрүнөт. Айтор, аны сүйгөнүң үчүн ал түшүңдө дагы, оңуңда дагы бардык учурда аны менен чогуу жашайсың дейт да. Айтайын дегеним, мен отундарды түшүмдө дагы көрүп чыгам. Кандай жарылат, кантип жарам деп түштөрүмдү дагы отундарды жарып чыгам. Сен дагы ошондой бол. Бир ишиңди кылган учурда өтө дыккаттуу, бардык оюңду ошол нерсеге бер, көз карашыңды бер, күч аракетиңди бер ошого. Ошондо сен бир ийгиликке жетесиң, жакшылыкка жетесиң дейт да. Чындыгында биз эмнеге аракет кылбайлы жашоодо, бизнесте болсун, окууда болсун, ошол менен чындыгында чогуу жашашыбыз керек, аракет кылышыбыз керек ошол нерсеге. Оңубузда дагы, солубузда дагы, түзүбүздө дагы бардык учурда ошол менен жашашка аракет кылышыбыз керек. Бирөөнү мисалы сүйөм деш үчүн, же жакшы көрөм деш өтө оңой да. Бирок жакшы көргөндөн кийин, алды сүйгөндөн кийин аны кубанычына шерик болуп, кайгысына шерик болуп, чындап ал менен жашаш керек. Жашоо деген ошол нерсе эле эмес, сүйүнүчүнө дагы, кубанычына бардык учурда шерик болушубуз толук керек. Бирөөнү жакшы көрөм деп айтып коюш оңой, сүйөмүн деп айтып коюш оңой, бирок ал менен чогуу жашаш кыйын. Ийгиликтүү болосуздар деп үмүттөнөмүн, Кудай кааласа. Себеби ар бир адам аракетине жараша сөзсүз түрдө алат бул жашоодо. Себеби бисмилла деп жолго чыга берсек, алыска сапардагы адамдарыбыз Аллах Таала баары берет да. Чындыгында берет. Жыйынтык кантип бербей койсун. Ал шайтан 1 секундта дүйнөнү айланып чыгат да. Ал шайтан Кудайга душман болгон шайтан. Биз сүйүктүү Кудайга дос болуп, Кудайдын сүйүктүү пенделери болуп туруп, кантип мүмкүн эмес нерселерди кылышыбыз мүмкүн эмес. Албетте мүмкүн. Ал үчүн өзүбүз аракет кылышыбыз керек толук түрдө. Урматтуу мекендештерим. Бизге шамга дагы учур убакыт, Сами дагы зеригип калды окшойт. Токтошойбуз эми. Шамга дагы убакыт болуп калды. Кудай кааласа бардык жигиттерге айтарым, эч качан үмүтсүздүккө түшпөгүлө. Бул жашоо чындыгында кыска жашоо. Эмне такка, эмне ташка урулсаң дагы аракет токтотпош керек. Себеп үмүтсүздүккө түшкөн учурубузда жалкоолук башталат, уятсыздык башталат. Уятсыздык башталгандан кийин бак жамандык башталат. Үмүтсүздүккө түшпөш үчүн дагы аракет кылышыбыз керек. Ден соолукта болосуздар. Ассаламу алейкум.